Ушул Amazon баарыбыз мен атым Тилек. Amazon баарыбыз билгендей эле ошо дүйнө жүзүндөгү эң чоң онлайн магазин болуп саналат. Номер бир азыркы учурда ошо основатель Джефф Безос деген киши бүгүнкү күндө 114 миллиарддан ашык акчасы бар дүйнөдө биринчи номерде турган адам окшойт азыркы кезде. Бул акыркы эле бир 98 жылдан бери иштеп келатып, бир 20 жылдын ичинде ушул ийгиликтерге жетишти да. Amazon азыркы учурда 13 өлкөдө бар. Акыркысы мен билишимче Сингапурда ачылды. Өткөндө ошо вебинарын көрүп, Сингапур аябай жакшы условияларды берип атат. Азыр Amazon'до сатуучуларга ушул жылдын декабрь айына чейин айлык абонплата арендасы төлөнбөйт. Хранение товаровдор жана складда арзан болот. Ар кандай акцияларга бекер катышса боло турган жакшы условияларды коюп атат. Amazon азыр Сингапурга кирсе, Сингапур жаңы площадка болуп атат. Ошо эгер кызыктар болсоңор кирип көрсөңөр болот. Анткени көп жакшы жеңилдиктер бар да. Анан аякта жаңы Amazon билесиздер, Сингапур аябай экономикасы күчтүү өлкө болгон үчүн онлайнга аябай көп көңүл буруп атат. Азыркы учурда адамдары онлайн аркылуу көп товар сатып алып атат да. Анан ушу жакшы товар жөнөтүп Amazon'дун ушундай жеңилдиктерин колдонсок, жылдын аягына чейин жакшы эле ийгиликке жетишебиз деп ойлойм. Мен өзүм бирок Америкадагы Amazon'до сатам азырынча. Менин аккаунтум Канада менен Мексикага да сатышка уруксат берет да. Бирок Америкадан баштасак дагы туурараак болобу деп ойлойм, анткени Amazon'го адамдар көп доверие кылат. Америкада көп жылдан бери Америкада иштеп келатат. Amazon адам 40тан ашык проценти ошо Amazon'го кирип товар сатып алышат да. Amazon'да азыр мага окшогон сатуучулардын 2 миллиондон ашык сатуучу бар. Баары ийгиликтүү эле иштеп келатышат. Статистика боюнча ар бир 3-чү сатуучу жылына обороту $100,000 жакын болуп саналат да. Статистика боюнча 185 өлкөдө азыр кирип калды. Amazon 480,000 шаарда тейлейт товарлары менен. Эмне үчүн Amazon'до сатыш керек? Ошо өлкөдө 300 миллион зарегистрированный покупательдер бар да. То есть алар уже регистрациядан өтүп, банковский карточкаларын байлап, Amazon'до көп жылдан бери товар сатып алат да. Мисалы Америкада, мисалы биз бир информация издегенде Google'га кирсек, Америкада товар издегенде көбү Amazon'го кирип туруп издейт да товардычы. Анан жактырып баасы туура келсе сатып алышат да. Ошон үчүн ушундай чоң бир покупательдер бар да, ушундай чоң сандачы. Мисалы Amazon 2016 жылы маркетинговый расходу эле алардыкы 7 миллиарддан ашык доллар болуптур да. То есть ушунча чоң акча жумшайт да. Amazon өзүнүн маркетинг кылып, реклама кылып, адамдарды өзүнө тарткангачы. Бул жакта жазылгандай Walmart, Target, Best Buy'дын баарын кошуп келген кезде да ошондон да чоң болуп саналат да. Күнүнө Amazon'да 30 миллион товар сатылат экен да күнүнө. Бул акыркы статистика боюнча секундада 300 менен 500 товардын ортосу товар сатылат экен да. Бир дегендечи. Ошончолук чоң сатыштарды кылат да. Мен Amazon'до негизи чет жакта отуруп туруп иштегенде 3 түр стратегия бар да. Amazon'до соода кылуунунчу. Биринчиси бул посредничество болуп саналат, дропшиппинг деп коебуз. Экинчиси бул создание бренда, private label менен иштесек болот. Анан үчүнчүсү болсо онлайн арбитраж деген бар да. Бул посредничествонун эле үстүнкү бир катмары болуп саналат да. Ушу 3 стратегия боюнча азыр кеңирээк сүйлөшүп кетсек. Биринчиси бул онлайн арбитраж. Мен өзүм негизи private label менен иштейм да. Өзүмдүн брендин астында өзүмдүн товарымды сатам. Онлайн арбитраж менен дропшиппинг менен мен иштебейм, бирок Кыргызстанда да дүйнөдө да иштеген жакшы эле ийгиликтерге жетишип атышат. Онлайн арбитраж дропшиппингде иштеп көрсө болот. Дропшиппинг менен баштаарда мисалы четтен айтып берем. Мисалы азыр онлайн арбитраж бул дропшиппингдин бир өйдөнкү бир катмары болуп саналат. Ошондой эле мисалы Америкадан бир поставщик табасыз, же eBay же Walmart'тан ошондой жакшы бир поставщикти таап туруп, ошондон бир 10 чакты же 20 товар сатып алып туруп, Amazon'го жөнөтүп, Amazon'дун складын колдонуп, Fulfillment by Amazon деген сервисин колдонуп, то есть Amazon менен товарды жеткирүү жолун колдонуп, Amazon'до ошол товарды сатуу дегенди билдирет. Бирок сиз өзүңүздүн товарыңызды жакшы сатып аткан бир листингке, продуктовый страница бар, ар бир товардын ошол листингке жармашып туруп, товарыңызды сатсаңыз болот да.
Амазондо жакшы тандалган товар бул 50% успеха, даже 50ден көп болуп саналат да. Эң маанилүү нерсе Амазондо бул туура тандалган товар болуп саналат. Ошон үчүн бир любой товарды Амазонго жөнөтөрдө жакшыраак бир ресерч кылыш керек болот да. Тандап канчалык конкуренция күчтүү аякта, канча сатып аткан ошондой эле товар сатып аткан продавецтердин обороттору канча айына, ошонун баарын бир сыйра изилдеш керек болот. Айына канча адам бул товарды издейт экен Амазондо же Гуглда, ошол запростордун баарын изилдеп көрүп туруп, анан кийин билсек болот, ага жакшы товар депчи. Ошон үчүн 50ден ашык процент успешный товар бул ушу башында жакшы тандалган товар болуп саналат да. Основной требованиялар бул эми онлайн арбитраж боюнча товар өтө чоң болбогон товар болсо жакшы болот. Анткени транспортировкасы да жеңил болот, хранениянын акчасы да Amazon складында хранение тең бар да, ошого да акча алат, анын да акчасы арзаныраак болот да. Арзаныраак товар менен башында баштасаңыз жакшы болот, анткени Amazonду көнүп иштеп билгенге чейин риски азыраак болот да. Эң маанилүү нерсе бул товар не должен иметь сложных составных частей дегени бул жеңил, интуитивно түшүнүктүү бир товар болсо жакшы болот да. Анткени адам сатып алат, сразу түшүнүктүү болот да, кантип колдонуш керек экен. Эгер мындай кыйыныраак бир товар, конструктор кошкон товар болсо же атайын алып чогулта турган бир товар болсо, адамдар көбү возврат кыла берет да, көп возврат. Анткени түшүнбөй, кыла албай, колдоно албай, кайра эле возврат кылуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп калат да. Анткени Amazon билесиздер 30 күн возвратка уруксат берет да. Даже сурабайт клиенттен, мисалы адам 30 күн колдонуп туруп 30-күнү возврат да кылып коюшу мүмкүн. Бир кнопканы басып эле. Amazon суроо сурабайт да. Формально сурайт, бирок жооп бербестей эле койсо болот да. И Amazon 100% акчасын алып туруп продавецтен покупательге төлөп берип коет. Ушул хазмат товары деген бул мындай не запрещенный товар болуш керек, билесиздер, химия, батарейка тиги бул болгон товарлар хазмат товарга кирет. Аны деле сатса болот, бирок башында жаңы кирип атканда ошондой товарга кирбегени жакшы, анткени Amazon ушундай товарларга көп лицензия, жанагындай MSDS файл деп коет, ошондой файлдерди көп сурайт да. Разрешительный батареянын составной эмесин, эмнеден турат, кандай батарея деп. Аны ошол этаптарды өткөнгө чейин бир убакыт алып коет да. Ошон үчүн башында кирип атканда жеңилирээк, интуитивно түшүнүктүү, хазмат болбогон товар тандаган жакшы болот да. Байке, кечиресиз. Бул жактан сураныч бар экен, жайыраак түшүндүрүп береби депчи. Жайыраак мейли. Основные типы листингов на Amazon дегени бул кандай листингдер бар Amazon'да, ошону карап өтөлү. Мисалы бул онлайн арбитраж деген стратегия менен түшүндүрүп атам да. Анткени онлайн арбитражда, дропшиппингде листингдерге жармашып туруп, мисалы прикрепляция этип туруп, анан кийин сатат да товарынчы. Ошон үчүн анан кийин түшүнүктүү. Ошон үчүн листингди тандап атканда именно онлайн арбитраж менен мынакей листинг трупы деген бар, анан живые листинги деген бар да. Трупы деген бул ушу мало продаж или вообще продажа жок, не раскачанный листингдер, бир 20-30 страницада жүргөн листингдер же отзывы жок листингдер болсо, андай листингге лучше кирип жармашпай эле коюш керек да, прикрепляция этпеш керек. Анткени эмне үчүн? Анткени андай листингде сатыш жок да. Жармашасыз, бирок сатыш болбойт. Живые листинги деген бул ушу историясы бар, сатыш историясы бар, сатыш баасы бар. Анткени ар кандай программалар бар, Кипа деген ошого окшогон программалар аркылуу мисалы ар бир листингдеги товарды кандай баа менен сатканын көрүп койсок болот да. Сатып баштаган күндөн баштап каерден кандай скидка кылган, каерде көбөйткөн, каерде түшүргөн, ошонун баарын карап. Анан ар бир листингдин өзүнүн рейтинги болот, канча отзывы көп болсо ошончолук жакшы бир листинг болуп саналат да. Ошондой листингдерди тандап туруп, ошондой листингге прикрепляция этип саткан жакшы болот да. Мисалы мына листингдеги ушундай болуп көрүнөт да, листингчи. Анан онлайн арбитраж же дропшип менен иштегенде желательно мындай currently unavailable деп жазууну көрүп атасыздар да, кызыл менен жазылып турат. Ушундай листингге прикрепляция этип сатканыбыз жакшы да. Эмне үчүн дегенде, бул продавец сатып атып, товары түгөнүп калган складта. Анан азыр листинги currently unavailable болуп калган да. Зато көрсөңүз 51 отзывы бар экен, 9 жооп берген ответтери бар экен. Мындай жакшы листинг болуп саналат да. Ошон үчүн ушундай листингге жармашсаңыз, сиз единственный продавец болуп каласыз да ушул товардычы. То есть ушул товар, анан бул уже историясы бар да бул листингдин. Адамдар мисалы поисковикке киргизет ушул товардын атын, ушул товар чыгат, и сиз единственный сатуучу болосуз да. Значит, сизден бул товарды ошол покупатель сатып алат деген сөз да. Мисалы ошол сайтта, Кейтом деген сайтта 11.71ден сатылат экен бул товарчы. Мисалы бул нейтральный башка сайттан издеп таптыңыз 11.71ден, жанагындай листингге, могу листингге жармашып туруп саттыңыз деп коелу да. То есть түшүнүп туруп башка жерден ушул товарды табасыз,
ошол листингге любой бааны коюп үстүнө мисалы $5 per bill коюп 16.71ден сатып бересиз да. То есть $5 уже сиздики болуп саналат да, ошондой кылып. Листинг без Amazon и без FBA продавцов деп коебуз. То есть листингге тең сатып атканда листингтерди карашыбыз керек да. Листингтер желательно merchant деген мындай FBA, то есть Америкада отуруп Amazonда эки түр сатыш бар да, FBA деп коебуз, то есть Amazon'ун складын колдонуп сатат, же merchant FBA fulfillment by merchant деп коебуз. Ал адам өзү Америкада жайт же Америкада prep centerди колдонот, склад деп коебуз бул Америкада. Мисалы Amazon аркылуу сатат, бирок товарды өзү жеткирип берет да клиентке. Ошол fulfillment by merchant деген ушуну билдирет да. Мисалы Кыргызстанда деле Instagram же Lalofo аркылуу сатканда доставканы Lalofo кылбайт да, биз только Lalofонун сайтын колдонобуз, доставканы уже өзүбүз кылабыз да. Ошол сыяктуу эле merchant болот. Ошон үчүн желательно эгер мындай онлайн арбитраж менен же дропшип менен соода кылам десеңиз, merchant болгон сайттарды тандашыбыз керек. Amazon болгон сайттарга тең Amazon тең өзү сатат да өзүнүн товарларын. Ошол сайт листингтерине да жармашпашыбыз керек. Анткени Amazon менен конкурировать этиш өтө кыйын болуп калат да. Анткени Amazon өзүнүн эмеси да листингге каалагандай кылып сатат, каалагандай бааны түшүрөт, каалаган. Ошон үчүн Amazonдон эле алып калат да, сиздин товарыңыз жөн эле жармашып тура берет, сатылбайчы. Анан кийин мисалы башка жактан момундай товарды карап көрсөк болот, 22.55ден сатылат экен. Бул эле товар мисалы Amazon'дон ушундай эле листингди табабыз, ушул эле товар сатылып атат. Көрдүңүзбү? Available from this seller деп турат да. Ылдый жакта new 15 from 40.25 деп турат. То есть ушул товарды 15 продавец 40.25ден сатат экен. То есть бияктан 22.55ке сатып алды. Amazon'го могу листингге жармашты да сатып атат. Эгер могу new деген кнопканы бассак, бизге могу сатуучулардын списогун көрсөтөт да, көрдүңүз. Ар сатуучу ар кандай баа менен сатат экен да. Бирөөсү 40.25ден сатып атат, бирөө 46-дан, бирөө 22.55ден сатып атат. Бирок бул жерде да ошол продавецтин рейтингин да карайт да, обычно Amazon теңчи. Анткени buy box деген жана add to cart купить деген кнопканы ушул продавецтердин арасынан кимге тапшырып берет Amazon? Эгер buy box'ту бирөө утуп алса, buy box'ту ким утат? Оптимальный баасы болгон же рейтинги Amazon аккаунтунун рейтинги жакшы болсо, отзывдары жакшы болсо, ошол buy box деген кнопканы add to cart деген кнопка, buy box деп коебуз, ошону ушул продавецке берип коет да Amazon. Ошондо бул жерден ушул баага сатып алды, ушул листингге жармашты, могу сол жак көрүнбөй калыптыр, могу сары кнопка оң жакта көрүп атасыздар, өйдө жакта ошол кнопка add to cart buy box болот. Ошону басканда ушул продавецтердин арасынан эң ылайыктуу сатуучуга Amazon ошол сатышты берип коет да. Ушинтип жармашып туруп сатабыз да онлайн арбитражда. Дропшиппингде деле бирдей. Ушул көбүнчө ошо листинг без Amazon'у жок листингге жармашсак болот да. Биякта окуганыңызда көрдүңүзбү, цену выставлять равную цену FBA продавцов самого низкого. Не демпинговать, убьем листинг. То есть демпинговать этпеш керек да баа менен. Желательно ушу сатуучулардын баасына жакын бир баа менен саткан ылайыктуу болот да. Канчалык FBA продавецтер, бул FBA продавец ким болот көбүнчө? Мисалы мага ошо мен товарларым мисалы FBA болот да. Анткени мен Amazon'дун складын колдонуп, өзүнүн товарымды Amazon аркылуу сатып атканым үчүн Amazon менин товарымды алып туруп, өзү хранение кылат, клиентке жеткирип берет, сатат, акчасын алат. Ошо менин товарым FBA болуп калат да. Ошон үчүн эгер онлайн арбитраж же дропшип менен соода кылсаңыздар, FBA сатуучулар азыраак болгону жакшы болот да. Или избегать крупных FBA продавцов, у которых большой рейтинг дейт да. Андай листингтерге вообще эле жармашпай эле коюш керек да бир чети. Анткени андай продавецтер негизи көп жалоба жазат Amazon'го же менен конкурировать этиш кыйын болот да анын товары мененчи. Анткени адамдар көбүнчө Америкада сатып алатканда көбүнчө FBA продавецке көбүрөөк эме берет да. То есть ошол продавецтен көбүнчө сатып алат да товардычы FBM'ге караганда. Момундай көрүнбөй атат, ак кастрюля сыяктуу эме 407ден ошол Кейтем деген сайттан сатып алат экен. Amazon'да ошол эле товар көрдүңүздөр 15.49дан сатып атат да. То есть ортодо канча прибыль, даже $5 ушунун арасынан прибыль болгон кезде деле, доставка рекламаны алып койгон кезде деле ушу $5 ар бир сатыштан көрөт экен да. То есть көрдүңүздөр ошол онлайн арбитраж же дропшиппинг иштөө методу ушундай да. Ушундай сайттардан ошол сайттар өтө көп. Ошол сайттардан арзаныраак товарды таап туруп Amazon'го коюп туруп сатса болот. Эмне үчүн Amazon'ду кымбатыраак сата алабыз? Анткени Amazon ушунча жылдан бери өзүнүн атын аябай
сатуучулардын арасында өтө доверие күчтүү да Amazongочу. Ошон үчүн алар могу баага көп карабайт да. Бул мисалы $15 Америкада импульсивный баага кирет да. Адамдар мисалы карайт, товар жакты, рейтинг отзывдары жакшы болсо $50 чейинки товарларды көп мындай эме кылбайт да, жакшы ала берет да. Тем более Amazonго доверие күчтүү да. Ушул сыяктуу эле көрдүңүздөр, жана лист сыяктуу ушул товарды саткан башка онлайн арбитраж же дропшиппинг кылган продавецтер ушинтип көрдүңүздөр, листингге жармаштырып сатып атат. Ар кимдин баасы ар кандай. Бу жерде айтылып кеткендей Amazon ушу ар бир сатуучунун рейтингине, баасына карап туруп buy box деген кнопканы берип коет да. Жана өйдө айтып кеткендей, листинг диеси Amazon всегда избегает. То есть Amazon өзүнүн саткан листингтерге желательно эгер дропшиппинг онлайн арбитраж кылсаңыз жармашып сатпай эле коюш керек да. Анткени Amazon менен конкурировать этиш өтө кыйын. Анан желательно Amazonго ошондой листингтерге кирбей эле коюш керек. Андан бөлөк жанагындай merchant листингтер өтө көп да негизичи. Ошо экинчи стратегия бул посредничество болот, жана дропшиппинг айтып кеткен. Онлайнга арбитражга окшош эле бир стратегия болуп саналат, бирок Amazon'дун складын колдонбой сатышат. Көбүнчө дропшиппинг кылгандар кандай болот? Мисалы eBay, Walmart жанагындай Paytm деген сайттардан ошол арзаныраак товарды сатып туруп, ошондой Amazon'дун бир листингтерине жармаштырып өздөрүнүн товарын сатат. Бирок дропшиппингде Amazon'дун складын колдонбойт да. Мисалы eBay'ден өзүнүн мисалы листингге жанагынтип жармашып сатып атат товарды. Клиент сатып алды товарды дейли. Ушул учурда эмне кылат? Бул eBay'ден уже поставщикти таап койгон да, ошондой товар саткан арзаныраак. Клиент төлөдү бул акчаны сизге. Сиз eBay'деги продавецтен ошол товарды сатып алып туруп, бирок тиги клиенттин адресин көрсөтөсүз да, ошол адреске жеткирип бер деп. Ошондо eBay'деги продавец ошол товарды ошол сатып алган Amazon'догу клиенттин адресине жеткирип берет да. Бирок eBay'де же Walmart'та дропшиппинг менен иштеп атканда аябай жакшы продавецти тапканга көңүл буруңуздар. Анткени Amazon 3-5 күндө жеткирип берүүнү аракет кылат да. Ошон үчүн эгер сиз кечирүү жагынан кеч калсаңыз, тиги продавец мисалы бул аккаунтуңузга влиять этет да. То есть ар бир аккаунттун тең здоровьеси бар да. Ошол здоровье аккаунтта түшүп кетет да. Ошондой учурдачы. Ошон үчүн аябай көңүл буруп, аккуратно иштешиңиз керек болот дропшиппинг менен. Ушу 3 стратегиянын арасынан эң башында мисалы эң аз ушу дропшиппингге акча керек болот да. Мисалы $500 болсо баштай берсеңиз болот. Онлайн арбитражга желательно конечно $1000 өйдөрөөк акча болсо жакшы болот да. Private label'ге эми товарына жараша тоже 1000 өйдө желательно $3000 тегереги болсо жакшы болот да. Ошон үчүн эгер дропшиппинг менен иштейм десеңиз, мен өзүм дропшиппинг менен иштебейм, бирок мындай поверхностно айтып кетейин дегеним, ушу дропшиппинг системасы примерно ушундай иштейт да. Мисалы eBay, Walmart'тан товар сатып аласыз да, Amazon'дан сатасыз. Менин өзүм иштеген стратегиям бул private label болот. Мен өзүм ушу private label менен иштейм. Создание собственного бренда бул 3-чү стратегиябыз болуп саналат. Ошо private label боюнча мен сизге кененирээк айтып берейин деп атканымда, азыр шаги реализации стратегия да private label'да. Негизи private label'ды бул өзүңүздүн брендиңиз астында сатууну билдирет дегенимде, бул 4 этапка бөлсөк болот да. Биринчиси бул поиск продукт болуп саналат. То есть башында айтып кеткендей, аябай башында жакшы ошо товарга көңүл бурушуңуз керек. Жакшы тандалган товар бул 50% успеха дегендейчи, даже 50% көп. Товарды тапкандан кийин экинчи этап бул поиск поставщика болуп саналат. Поставщикти любой жерден тапсаңыз болот, Кыргызстандан да тапса болот, Кытайдан да тапса болот. Я башка любой другой өлкөдөн тапсаңыз болот. Мен мисалы өзүм Кытайдан издейм. Эмне үчүн дегенде, Кытайда любой эле почти товарды тапсак болот, баасы арзан болот, көп поставщиктер бар. Ошон үчүн мен Кытайдан издейм да. Бирок сиздер любой жерден поставщик тапсаңыз болот. Бул экинчи этап, бул поиск поставщика. Үчүнчүсү болсо бул закуп первой партии производства. Мисалы товарды тандадык, поставщикти издеп туруп таптык, сүйлөштүк, баа менен келиштик. Үчүнчү этап ошол поставщикке биз производстводан заказ беребиз да. Ал производство ар кимдики ар кандай болот. Бирөө 5 күндө кылып берет, товарына жараша. Бирөө 15 күндө кылат, бирөө 20 күндө кылат да. Товарды производство кылабыз, закуп первой партии кылабыз да. И төртүнчү этап бул Amazon'го жөнөтөбүз товарыбызды. Amazon'да листингти жанагындай продуктовый страницаны жасайбыз да, и запуск продаж кылабыз. Ушундай private label'ды 4 этапка, 4 шагга бөлсөк болот да. Эң ошо товарды тандап атканда туура бул выбрать нишу и продукт ушу туура тандаш керек да. Буну ресерч деп коебуз.
мисалы Amazon'da тең көп нишалар бар да, жабык ниша бар, ачык ниша бар. Кээинки нишаларда мисалы категорияларда да, кээинки категорияларда электронный категория бар, home and kitchen деген категориялар бар. Ошон үчүн башында ошо туура категорияны тандашыбыз керек, туура продуктты тандашыбыз керек да. Ошо ресерч кылып атканда. Мисалы үстүртөн айтып кетсек, товар тандап атканда эмнелерге көңүл бурушубуз керек боюнча. Бул ачык категория болуш керек, желательно. Товар мурдагы стратегия боюнча мисалы вес меньше килограмма дечик. Азыр деле ошондой деле карасак болот. Анткени эмне үчүн меньше килограмма же 1 килограмм тегереги дегенибиз жаңы баштап атканда, чтобы Amazon'га товарды жеткирип атканда арзаныраак болсун деп, складында хранение болуп атканда арзаныраак болсун деген үчүн ошого көңүл бурчукта. Анан товардын себестоимосту өтө кымбат болбойт да. Мурда ошо размер, азыр мисалы жакшы сатылган товар болсо, размерине, весине карабай деле жөнөтүп сата берсек болот. Бирок башында жаңы үйрөнүп атканда ушул кытелер менен сатсак өзүбүзгө бир аз жеңилирээк болот деген сөз да. Мисалы размер 20 сантиметр болсо өтө оор болбойт, хранениебиз арзан болот. Составной часть болбош керек, жана айтып кеткендейчи, конструктор эмес, мындай интуитивно понятно, бир жөнөкөй оңой менен сынбаган товар болсо жакшы болот да. Батарейкасы болбогон, жидкости болбогон, ден соолукка зыян келтирбеген, башында электроникасы болбогон деген. Электроника менен деле баштасаңыз болот, бирок эмне үчүн электроника болбосун дегенибиз, анткени электроника билесиз сынып калышы мүмкүн, же бир нече күн иштеп туруп бузулуп калышы мүмкүн. Анан возврат болот, жалобы болот. Ошол болбош үчүн башында Amazon'го жакшылап көнүш үчүн ушу электроникасы жок бир жөнөкөй товар болсо деген сөз да. Тогунчташтан ыргытсак, оңой менен сынбаган товар болсо да жакшы болот. Анткени доставка учурунда сынбайт, колдонуп атканда да сынбайт. Адам көпкө чейин колдоно алат да. Ата сынып калса, жана айткандай 30 күндө возврат берет да Amazon уруксат. 30 күндө клиент возврат кылып салышы мүмкүн да, эгер сындырып алсачы өзү деле. Андан өзүңүзгө суроо беришиңиз керек, эмне үчүн менден сатып алат бул товарды, кандай преимуществолору бар менин товарымды депчи, башка конкуренттерге караганда. Эң башында карап атканда патенти жок товарды тандашыңыз керек да, анткени кээинки товарларда билинбей, бирок патенти болуп калышы мүмкүн. Сиз жакшы товар көрдүңүз, сатышы жакшы экен, показательдер жакшы болуп атат, товарды сатып алып туруп жөнөттүңүз, анан бул патентованный товар болуп калса, бир жумадан сизге кат келет да, не имеешь права продавать, жап депчи. И зря товар ушу күйүп кетет да, же тиги патенти бар адамдан уруксат алышыңыз керек, болобу деп. Көбүнчө алар уруксат бербейт. Ошон үчүн патентин аябай көңүл буруп жакшылап карашыңыз керек. FBA деп коет, мисалы Amazon'да хранение кылып атканда ар бир товардын өзүнүн эмеси бар да, комиссиясы бар да, чоңдугуна, размерине, весине жараша комиссия алат. Ошол FBA калькулятор бар, ошондон калькулятордон карап көрүшүңүз керек, примерно канча Amazon сизден акча алат бул товарды өзүнүн складына хранить этип сатканга депчи. Эң маанилүү нерсе, мисалы башка конкуренттериңиз ушундай товар сатып атат, ошону эмесин карашыбыз керек да, продажалары кандай, айына канча оборот кылат, канча күнүнө сатат, ошол эң маанилүү нерселердин бирөөсү да. Желательно $15,000 айына обороту болгон бир товар, башка продавецтер ошондой обороту болгон товар болсо жакшы болот да. Мисалы оборот айына 1,000-2,000 болсо, значит прибыли тең өтө эле аз болот да. Сиз деле товар жөнөтсөңүз, ошондой эле оборот болуп калышы мүмкүн. Эгер в среднем обороту 15,000 өйдө болсо, значит сиз да жакшы товар жөнөтсөңүз, примерно ошондой оборотко чыгып, ошондой прибыль көрө аласыз дегенди билдирет да. Цена товара тоже, мисалы, Amazon'da импульсивный покупка бул $20 менен $50 ортосунда болгон товар болсо абдан жакшы болот да, анткени адамдар Америкада айтып кеткендей экономика күчтүү болгон үчүн алар үчүн $20 менен $50 ортосунда болгон товар, эгер жакшы сонун листинг болсо, сүрөттөрү жакшы, описание жакшы, отзыв жакшы болсо, адам ала берет да, ушул баанын ортосунда. Мисалы $300-400 сатылган товар болсо, листинг сонун болсо, баары адам Америкада деле карайт да, башка листингтерди, конкуренттерди, может арзаныраак таап калам, может башкача деп. Именно 20-50 ортосунда сатылган товарларды ошо импульсивный покупкага кирип калат да. $20 чейин деле товарды сатса болот, просто аякта маржасы азыраак болуп калат да, ошол эле нерсе да. Бирок $20 чейинки товарлардын кириш баасы тең арзан болот. Мисалы $1000-2000 менен деле баштап жүрсөңүз болот да. Анан кийин эң маанилүү нерсе Amazon'да башында, мисалы баштап атканда мен өзүмө мындай эле эме койгонмун да. Жакшы товар тандаймын, Amazon'го жөнөтөм, күнүнө мен үчүн башында 5 эле сатыш болуп турсунчу, 5 эле сатыш, ар бир товардан бир $10 эле киреше көрүп турайын деп ойлогом да. Мисалы башында ушундай план койгом, биринчи этап депчи. Ошондо даже күнүнө 5 штук сатылган кезде деле, ар бир сатыштан $10 көргөн кезде деле бул товар мага айына $1,500 алып келип турат экен да. Эгер мисалы айына күнүнө 5 эмес 10 штук сатылып калса, айына $3,000 алып келет да бул товар магачы. Бирок Amazon'дун масштабында жана анча миллион покупатели бар, канча секундада канча товар сатылып атат, 5-10 штук бул ничто деген сөз да. То есть 50 штук деле сатылып кетиши мүмкүн, 100 штук деле сатылып кетиши мүмкүн да. Мисалы мен бир товарым күнүнө бир 15-20 сатылып турчу да. То есть ошондой эме менен башында
эме кылып койсоңуз план өзүңүзгө күнүнө 5 саттам $10 эле көрөйүн $1500 алып келип турат бул товарчы. Мисалы товарды тандадык, экинчи найти поставщика и заказать образцы болот да. Мисалы товарды тандагандан кийин мен өзүм Alibaba деген сайттан караймын да. Образец заказ беришим керек. Мисалы товарды тандадым. Эмне деп коелу? Мисалы боюнча пример катары кружка деп коелу. Мисалы же бир австрийский бир аял бар, убагында 2012-жылдары скакалка сатып баштаган Европадачы миллион оборотко чыгып кеткен да. Мисалы скакалка менен деле пример кылсакчы, мен мисалы скакалканы тандай турган болсом, саткангачы Кытайдан 5 поставщик издеймин, Alibaba'га киремин, 5 поставщик издеймин. 5 поставщик издеп туруп, ар бирөө менен жашашам, ар бирөөнүн баасын алам да скакалканын. Бирөө айтат $1, бирөө 50 цент дейт, бирөө 60 цент дейт. Анан ар бирөөнөн бирден образец алдырышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, ар бир поставщиктин качествосы товар ар кандай болот экен да. Канча көрдүм, сүрөтү сонун болуп турат, бирок келгенде же жыты бар, же бир жери туура эмес тигилип калган, же пластиктин качествосу начар, ушундай болот экен да. Ошон үчүн минимум 5 поставщик менен сүйлөшүп, бешөөнөн да бирден образец алдырсак, анан ар бир образец келип колубузга тийгенде ар бирөөнү салыштырып көрүшүбүз керек да. Кайсы поставщиктин качествосу кандай. Анан эң жакшы качествону тандап алышыбыз керек. Бул бир. Экинчиден, поставщиктин жооп берген эмелерине да карашыбыз керек да. Мисалы ким кандай туура убагында жооп берип атат. Мисалы кээдики поставщиктер сизге шак сразу жооп берет. Түнүндө да болсо да, күндүз болсо да жооп берет да. Кээдики поставщиктер 1 саат 2 сааттан жооп берет. Бирөө мындай нехотя жооп берет. Ошон үчүн ошол моменттерге көңүл буруш керек. Анткени кийин деле сиз алардан заказ берип сатып алып баштаганда деле, эгер кеч жооп берген бир поставщик болсо, тоже ошондой кеч жооп берип, аркасынан чуркап каласыз да. Эгер мындай эрте жооп берип, жакшы иштеген поставщик болсо, сизге да кийин да жеңил болот да аны менен иштешчи. Мисалы 5 образец алдырдык, тандадык товарды. Анан ошо Alibaba'дан ошонун баарын издейбиз. Эмне үчүн Alibaba дегенде дешевая доставка, низкая себестоимость, производство, налаженная логистика да. Мисалы эмне үчүн Кытайдан алабыз? Производствосу үчүн арзан да, Кытайдачы өтө эле. Alibaba'да товар тандап атканда поставщикти, мисалы скакалка деп киргизгенде, могу Alibaba'да фильтрлер бар да. Мисалы көрүп атасыздар, trade assurance деп жазылып турат, gold supplier, анан asset supplier дегенди билдирет да. Ушул үчөөнүн тең галочканы коюп коюшубуз керек да. Бул эмнени билдирет? Alibaba деле мошенниктер көп отурат да, и жакшы фирмаларда, жакшы заводдор тең отурат. А эгер могу trade assurance, gold supplier, asset supplier басып койсок, бул Alibaba аркылуу уже бул текшерилген поставщик дегенди билдирет да. То есть бизге Alibaba только текшерилген, реальный жакшы поставщиктерди көрсөтөт да. Мисалы trade assurance деген бул төлөм да. Мисалы Alibaba'дан бир товар сатып алсак, trade assurance аркылуу төлөйбүз да. Эмне үчүн дегенде, товар сатып алгандан кийин бул поставщик бизди алдап кетпесин деген сөз да. Эгер алдап кетсе да, trade assurance аркылуу акчабызды кайрып ала алабыз да. Ушундай жакшы жери бар да. Gold supplier менен asset supplier бул Alibaba аркылуу текшерилген поставщик болуп саналат. Значит, реально ошондой заводу бар, реально мынча киши иштейт, реально ошондой товарды чыгарат дегенди билдирет да. То есть уже текшерилген. Ошон үчүн товар тандап атканда ошол галочкага обязательно басыңыздар. Баарын тандадык, товарды, образецтерди алдык, эми производствого заказ беребиз. Заказ первой партии болуп саналат да. Заказ первой партии кылганда кандай кылабыз? Мировой стандарт боюнча Alibaba'да деле ошондой, башында 30% төлөйбүз. Производство башталат, мисалы 10 күндө деп коелу. Производство бүткөндөн кийин биз инспекторский фирмалар бар Кытайдачы, $100-200 турат, төлөсөк барып туруп биздин товарды текшерип берет. Браккачы текшерип берип бүткөндөн кийин калган 70% төлөйбүз да. И то төлөгөндө да trade assurance аркылуу төлөйбүз да. Ошондо да өзүбүздү обезопасить этиш үчүнчү. Төлөдүк, производство бүттү, первый партияны сатып алдык деп коелу, анан доставка логистика болот. Поставщиктин өзүнүн логисттери бар, ошол аркылуу да жөнөткөрсөк болот, эгер баасы удобный болсо, анткени алар көп жылдан бери ошол логисттер менен иштешет да. Же болбосо нейтральный логистика фирмалар бар, ошолорду менен да сүйлөшүп, баасын сурап, мисалы алардыкы арзаныраак болуп калышы мүмкүн. Анда ошолорго беребиз, алар барып туруп поставщиктин товарыбызды алып туруп, Amazonго, Америкага же Кыргызстанга болобу, любой жака, мисалы Кытайдан ошон товарды тандагандан кийин не только Amazonду сатсаңыз болот, Кыргызстанга деле алып келип сатсаңыз болот, же любой башка өлкөгө деле алып барып сатып берсеңиз болот да. Ошол логист менен сүйлөштүрүп, ошол сата турган өлкөгө доставка кылып коебуз да. 3 түр доставка бар, авиа болот, морем, экспресс. Ошону ылдыйраак дагы кененирээк айтып берем ал жөнүндө. Анан Amazonго жөнөттүк товарды, 4-чү этапка келди, бул запуск продаж болот да. То есть Amazonго кечирет, ушу 4-чү этапты шашпайраак түшүндүрсүнчү дейт. Жарайт. Болуп атат маалыматтар. Жаңылып болгон үчүн кабыл алыш кичине оорураак болот окшойт.
Түшүнүктүү, хорошо. Анан 4-нчү этап болот. Бул 4-нчү этап эң маанилүү этаптардын бирөөсү болуп саналат. Запуск продаж. Мисалы Amazonго товарды логистикабыз алып кетти да, мисалы деңиз менен жөнөтсөк, бир среднем 30 күндө барат да. Эгер экспресс менен жөнөтсөк 5 күндө барат товар. Анан авиа деген метод бар, 2 жумада барат да. То есть үчөөнүн бирөөсүн тандап туруп жөнөткөнгө жараша ушунча күндө Amazonго жетип барат товар. Бирок Amazonго товар кеткенде биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн листингибизди, жанагындай продуктовый страница деп коет, моундайчы, мынакей. Ушул продуктовый страница да Amazondогучу. Ушул продуктовый страницабызды жазышыбыз керек, өзүбүз жазайбыз да. Бул кантип жазайбыз? Мисалы, могу сүрөттөрдү жазайбыз, 9 сүрөт, сүрөттөргө аябай көңүл бурушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, интернет сатышта 60-70% сүрөт сатат да. Анткени адам сатып атканда товарды кармалап көрө албайт да, только сүрөт аркылуу көрөт. Биз ага сүрөт аркылуу жеткиришибиз керек да, кандай сонун товар депчи. Анан товардын тең сүрөттүн тең түрлөрү көп. Мисалы жөн эле могу занавесканы тартып эле коюп койсок болот, же сүрөт в действии деп коет да. Бул мисалы могу сүрөттү көрүп атканыңыздай в действии көрсөтүп атабыз да. Жөн эле занавесканын сүрөтү эмес, а именно ваннада илинип турган жерин көрсөтүп атабыз да. Же кээки товарлар бар, мисалы ошол эле скакалка деп коелу. Адам бир манекен кармап секирип жаткан жерин ошондой сүрөт керек болот да. Мындай сүрөттүн маанилүүлүгү эмнеде? Анткени адам өзүнө ошондой скакалка тандап атса, ойлойт, өзүнө ошол кишинин ордуна өзүн коюп туруп ойлойт, мен да ушинтип скакалка сатып алсам, ушинтип секирип ойнойт турбаймынбы? Же мондай занавеска алсам, менин ваннамда да ушинтип илинип турат экен, сонун көрүнөт экен деп. То есть ошон үчүн 60-70% сүрөт в действии жакшы сатат да. Могу чет жагында могу жазылууларга окушат тоже, бирок ошо сүрөттөргө аябай көңүл бурушубуз керек. 3D сүрөттөр бар, инфографика сүрөттөр бар. Инфографика эмне дегенди билдирет? Мисалы ушул занавесканы ылдый жакта көрүп атасыздар, биякта көрүнбөй калыптыр. Мындай чоң расширение көрсөтөт да, мисалы составы занавесканын, качествосы деп мындай зум кылып туруп, мына мондай бир эко френдли, зыян келтирбеген бир материалдан жасалган. Биягы мисалы размери мындай депчи, же скакалканын размери мындай, резинкасы каучугу мындай деп мындай инфографика сүрөтү деп коебуз да. Ошондой сүрөттү да коюшубуз керек. Манекен менен сүрөттөрдү коюшубуз керек, и в действии ошондой сүрөттөрдү коюшубуз керек. Эң маанилүү ушул да, электронный торговляда. Анан кийин оң жакта көрдүгүңүздөй биринчи номерди көрүп атасыздар. Бул Liba деген бренд экен да. То есть private label кылып саткан адам да булар. Сиздер да ушинтип сатсаңыз, брендиңизди өзүңүз коюп коесуз да. Мисалы, любой эле бренд коюп коесуз. Liba деген бренд да. Ошентип Liba деп жазып койдуңуз, значит, Liba деген бренд ушул занавесканы сатып атат. Анын жанында көрүп атасыздар, англисче жазылып турат. Буну листингде title деп коебуз. Бул описание товара да, биринчиси. Эмне товар, мисалы антибактериал көрдүңүздөр, shower curtain liner деп жазылып турат да. Размери, эмнеден кандай, eco friendly, non toxic деп. Бул ушу title болуп саналат. Title тең туура ключевой сөздөрдү коюшубуз керек болот тайтлганчы. Анткени Amazon бул бот, робот сыяктуу да. Бул мисалы поисковикке клиент мисалы занавеска деп жазганда, могу биринчи тайтлды тең карайт да, Amazondогу ботчу. Анан мисалы тайтлда занавеска деген сөз бар болсо, ошол сиздин листингиңизди биринчи кылып көрсөтөт да, ошол клиенткечи. Ошон үчүн тайтлды жазып атканда тең аябай жакшы көңүл бурушуңуз керек. Атайын программалар бар, ошо туура ключевой сөздөрдү сиздерге тандап берет да. Google болобу, Merchant Word деген бар. Ушу өтө көп да программалар. Ошол программаларды колдонуп туруп туура ключевой сөздөрдү тандасаңыз болот да. Экинчиси бул көрдүңүздөр рейтинги экен да. Бул мисалы аябай жакшы саткан продавец окшойт. 3290 отзывы бар экен. Бул эмне дегенди билдирет? Бул көп жылдан бери саткан адам, номер 1 болгон адам экен, аябай көп сатат. Анткени ушунча отзывы болгонго жарашат, бул канча жылдан бери топтоп келген отзывы да. Анын рейтинги тең жакшы экен, почти 4,5%, почти 5 жылдызга жакын рейтинги бар экен да, значит качественный деген билдирет. Электронный торговляда, мисалы Amazon'до адамдар көбүнчө ушул отзывдарга тең аябай көңүл бурушат. Эгер отзывдары жакшы болсо сатып ала берет да. Анткени отзывда башка бирөө сатып алган, мактап жазган, сатып алдым, сонун экен, жыргап колдонуп атам деп, башка клиент сатып алатканда да отзывга аябай көңүл бурушат да. Карап туруп, эгер жакшы отзывдар көбүрөөк болсо сатып алат да. Бул экинчиси. Үчүнчүсүн карасаңыз, $10.99. Бул $11 сатат экен бул бааначы Amazon'до. Мисалы, ушул эле товар Кытайда бул продавец канчадан алат деп ойлойсуздар? Мынакей. Бул Alibaba'дан таптык да. Alibaba'да ошол эле занавеска 0.32 цент турат экен да. 0.32. Эгер көбүрөөк алсаңыз 0.25 цент менен сата алат да. Кытайда отурган поставщик. Поставщик менен сүйлөшүп атканда да торговаться этсек болот. Мисалы, ал айтты да бизге 0.32 деп. Биз айтабыз,
ооба түшүнүктүү, бирок биз жаңы баштап атабыз. Биз сени менен көп жылдан бери иштешели деп атабыз. Ошон үчүн мен сенден азырынча 500 эле сатып алам. Эмне үчүн? Анткени тест кылып көрөйүн деп атам товарыңды депчи. 0,32 эмес, мага 0,25тен бер десеңиз, кийинки поставщиктер айтат: макул анда. Азыр сага 0,25тен берейин. Бирок кийин экинчи заказды көбүрөөк аласың деп туруп аны түшүрүп берет. Бирок көрүп атасыздар, даже 0,32ден санаган кезде деле Amazon'да $11 ушул товарды санап атат. Даже 0,32ге эмне кошулат? Amazon'га жеткирүү баасы кошулат. Максимум $1 болушу мүмкүн. 1,32 болду. Amazon'дун комиссиясы бул эми весине, объемуна жараша бир $3 же $4 болушу мүмкүн. Хорошо, общий итог доставка менен себептөө эмес менен $5 болсун Amazon'дун комиссиясы менен. Бул бааны 11ден сатып атат. Значит, бул сатыштан бул $6 көрүп атат ар бир сатыштан. Мен оюмча, момунча отзыву бар. Amazon Choice деген значогу бар экен. Бул күнүнө жоктон да 50 штук сатат да. Значит, 50-6га көбөйтөбүз да. Канча болуп кетет? Почти $350 болуп кетет да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, $300 болуп кетет да. Күнүнө $300 прибыль көрүп турат экен. Занавескени эле сатып атат да. Alibaba'dan момунча баадан алып да. То есть ушундай Amazon ушундай возможность берип атат да бизгечи, ортодо сатып алып, тияктан сатыш кылып туруп акча тапканга. Amazon'га товар кетип атат. Ушундай листингди жазадык. Могу листингди жазадык. Бул даяр болуп калды да. Андан кийин эмне кылабыз? Товарды жөнөтүп атканда создание шипментти кылабыз да. Amazon'да шипмент деген эмне дегенди билдирет? Amazon'дон биз баркод алышыбыз керек да. Amazon өзүнүн ар бир товарына баркод чаптайт да. Ошол баркодду окуп туруп, ал билет сиздин товарыңыз экенин депчи. Ошон үчүн шипмент создавать этебиз, ошол эле аккаунттун ичиненчи. Шипмент создавать эткенди азыр дальше көрсөтүп берем, кантип создавать этилет. Мен башынан бир аз айтып берип коеюн деген ойлоп атам да, бир аз айтып берип коеюн деп. Шипмент создавать этип атканда Amazon'дон мисалы 500 штук занавеске жөнөтүп атабыз да, 500 штук баркод алабыз. И канча коробка болот? Мисалы 500 штук, бир 10 коробка болду деп коелу. Ар бир коробкага тең баркод, отдельный бир баркод берет да Amazon. Ошону PDF файлды скачивать этип туруп, ошол поставщигибизге жөнөтөбүз электронный почтасына же WhatsApp-ына. Моуну распечатать этип туруп, ар бир товарыма чаптап чык депчи. Желательно поставщикке бергениңиз жакшы. Буну Amazon деле чаптай алат, бирок поставщик көбүнчө бекер чаптап берет да сизге. Amazon ар бир чаптаганга мен билишимче 30 цент алат. Кааласаңыз кийин Amazon'дон эле чаптатсаңыз болот, бирок 30 цент төлөп каласыз да. Лучше поставщиктен бекер чаптатып алган жакшы, же кийинки поставщиктер акча деле алышы мүмкүн, бирок өтө аз эле алат да, бир 5 цент, 2 цент тегереги. Бирок көбүнчө менин практикамда бекер эле чаптап беришчи да. Шипмент создавать эттик Amazon'дон, баркоддорду поставщикке бердик, ал чаптап чыкты. Агенттик менен Amazon'го жөнөттүк товарыбызды. Момундай Amazon баркоддор FNSQ баркоду деп коет Amazon'докучу. Дүйнөдө билесиздер, ар кандай баркоддор бар. UPS баркод, EN баркод деп коет. Любой листингди создавать этип атканда, сиз UPS баркод же EN баркод сатып алышыңыз керек да. Бул баркодду каяктан сатып алсак болот? Интернетте көп сайттар бар да. Easy баркод, там Face баркод, ошол сыяктуу сайттар бар. Ошол жакта мисалы $5 15 баркод же 20 баркод сатат да. Ошондой баркоддорду сатып алып туруп эле, ошол ар бир баркоду менен, ошол биякта көргөнүңүздөрдөй, ошол цифрада, ошол цифра менен листинг создавать этесиз да. Листинг создавать эткенден Amazon өзүнүн баркодун берет сизге. Amazon өзүнүн баркоду биякта жазылганда FNSQ деп аталат да. Ошондой баркодду Amazon'дон алып туруп, айтып кеткендей, поставщикке беребиз да и жөнөтөбүз. Эң маанилүүсү нерсе упаковка жөнүндө айтып кетейин. Мисалы товар жанагындай занавеска жөнөтүп атканда сыртында упаковка болот да, салафановый. Салафановый упаковка эгер мындай 10 сантиметрден чоңураак боло турган болсо, обязательно салафановый упаковкага момундай warning жазышыңыз керек да. Что warning бул Amazon эрежеси боюнча обязательно болуш керек. Эмне үчүн дегенде, бул пакетти башка кийип ойносо болбойт, балдардан алыс кармаңыз, оюнчук эмес деп жазылып турат да. Бул безопасность үчүн саналат. Ар бир товардын үстүндө название бренди болуш керек. Мисалы биздин учурда сиздин өзүңүздүн брендиңиздин аты болот, жана либо деп кеткендей. Адрес производителя, коробкада адрес производителя, количество, вес, название жазылат да. Товардын өзүндө Made in China деп жазасыз. Эгер Кытайда жазылган болсо, Кыргызстанда жазылган болсо Made in Кыргызстан, мондай warningди коесуз да упаковкага и товарды жөнөтөбүз. Бул Amazon Seller Central деп коет. Ошол Seller Central ушундай көрүнөт. Товарды листинг создавать этип атканда бир сыра көрсөтүп кетейин дегеним, көрдүңүздөр, inventory деген кнопканы басканда мондай эме ачылат. Ичинде add a product деген
кнопка бар да, add product'ты басабыз, add product басылгандан кийин момундай страница ачылат, добавляем продукт. Бияктан create new product listing деп турат, көрдүңүз кызыл стрелка менен. Ошол кнопканы басабыз, басканда бизге момунча категория берет. Кааласак, мисалы маяка жазууну киргизип туруп эле find категорияны бассак, Amazon өзү подходящий категорияны бизге таап берет да. Мисалы mosquito trap деген товар экен. Ошону find категорияны басканда ылдый жакта мындай категориялардын бизге эмесин берет, списогун. Ошол списоктун ичинен бизге ылайыктуу категорияны тандашыбыз керек. Категорияны тең аябай тандап атканда көңүл буруңуздар, чтобы сиздин товарыңыз туура категорияда болсун депчи. Ошондо сатышта көбүрөөк болот да. Эгер туура эмес категорияга киргизип алсаңыз, сатыш тең азыраак болуп калат да. Анткени сиздин товарыңызды издеп аткан адам жакшы көрбөй калат да. Мисалы find категорияны басканда көрдүңүз, мындай Amazon список берди. Канча категория, ошол категориянын арасынан тандап туруп, бирөөсүнө койсоң болот деген сөз да. Мисалы traps ичинде под категориялар көрүп атасыздар. Patio, lawn and garden, gardening, lawn care, pest control, traps деп. То есть ошондой категориянын туурасын тандап туруп, биз тандардын астында тең конкуренттердин саткан листингине кирип туруп дагы көрсөк болот, алар кайсы категорияда сатып атканынчы көбүнчө. Ошол категорияны тандап туруп да тандап алсак болот да, жеңилирээк болот. Андан кийин момундай страница ачылат, категорияны тандагандан кийин бул башында предварительный листинг жазып атабыз да, товардын атын эле жазабыз. Мына көрдүңүздөрбү, бу жерде 3 бурчтуктар бар. Бул предварительный листинг жазып атканда ушул 2-3 бурчтукту ачып туруп эле толтуруп койсок жетиштүү да. Андан кийин товарыбыз түшүргө аз калганда сүрөттөрүн, жанагындай title, bullet, description деп коет, описание товара. Аны кененирээк анан деле койсок болот да. Азыр эмне үчүн биз временный листинг жазып атабыз? Анткени жанагындай баркод, анан баркод FNSQ алыш үчүн да. Биякта товардын атын жазабыз. Product ID-ге жана айтып кеткендей, биринчи UPS код сатып албадыкпы Easy баркоддончу. Ошол UPS кодду жазабыз бул жака. Анан offer'га кирип туруп, condition дегенде бул товар жаңы сатып атабыз да, new деп коебуз. Select'ти бассак бизге список берет. Новый или использованный товар бу депчи. Биз көбүнчө жаңы сатып аткан үчүн new деп коебуз. Эгер использованный товар сатсаңыз да болот, анда use деп тандайсыз да. Берги баабызды коебуз, канча баадан сатабыз, мисалы $50. Андан кийин бияктан сизге көрүнүшпү выбор берип атат. Сен өзүң мерчант, то есть өзүң доставка кыласыңбы, же Amazon'ду колдоносуңбу депчи. Биз көбүнчө Amazon'ду скалатын колдогонубуз үчүн Amazon деп тандайбыз да. Бул fulfillment by Amazon'ду билдирет. Андан кийин бул жерде save and finish деген кнопка кызыл болуп күйүп калат. Ушуну толтургандан кийин басабыз и листингибиз даяр болуп калат да. Андан кийин листинг даяр болгондон кийин жанагы мынакта көрсөтүп кеткендей, сизге көрдүңүздөр, могул бетибиз ачылат, кайра көрдүңүздөрбү, товарлар списогу көрүнүп калат да, бизде кайсы товарлар сатканыбызчы. Ошол товарды списогу көрүнгөндөн кийин, ошонун ичинде мындай send replenish inventory деген кнопка бар, көрүп атасыздар. Ошону тандап туруп, бул деген кнопканы басканда биз shipment создавать этебиз, то есть баркод алыш үчүн бизге мындай страница ачылат да. Бул тоже аз башында бир аз кыйыныраак көрүнүшү мүмкүн, бирок кийин 1-2 жолу кылгандан кийин сиздерге жеңилирээк көрүнүп калат да. Бул делечи, мен деле башында жазып атканда 1 саатты кетчү да, ар бирөөнү жасап чыкканчачы. Азыр бир 10-15 мүнөттө эле жазай коем, а мурда ошо кыйыныраак болуп көрүнчү да. Ушу бир сыйра көрсөтүп коеюн дегеним, баркод жазып атканда мындай биринчи бет ачылат, 6 этап болот да, shipment создавать этип аткандачы. Бул биринчи этабы. Мисалы бияктан жазабыз create new shipping plan дейт. Тандадык, адресибиз Кытайсына көбүнчө Кытайдагы поставщик болобу же Кыргызстанда поставщик болсо, ошол адрести жазабыз бияка. Анан мына жерден individual product же case packet product деп сурап атат. Эмне дегенди билдирет? Individual деген, значит, бир коробкада бир эле түр товар дегенди билдирет да, жанагындай занавеска. А эгер case packet product болсо, мисалы түстөрү көбүрөөк болушу мүмкүн, же ар кандай башка түрлүү товар салсаңыз коробкага, анда case packetти тандашыңыз керек да. Буну эмне үчүн Amazon кылат? Кийин сиздин товарыңызды кабыл алып атканда аларга жеңил распределять этиш үчүн, жеңил кабыл алыш үчүн кылынат да. Ошону билдирет individual менен case packet. Тандадык, continue to shipping plan деп басабыз. Момундай экинчи бети ачылат. Бул жерде көрдүңүздөр, стрелканы карап турасыздар. Unit per case and number of case деп турат. Бул жака коробканын ичинде канча штук товар, анан канча коробка бар деп количествосын жазабыз. Мисалы 500 штук занавеска, 10 коробка деп жаздык. Үчүнчү бети ачылат. Бул жерден мына көрдүңүздөр print label for this page деп турат. Ушул кнопканы бассак, Amazon бизге баркод берет да, баркод PDF файлдечи. Бул жерден көңүл бура турган жери who labels деп турбайбы, көрүп атасыздар, өйдөрөөк орто ченде. Apply to all merchant деп турат.
бул жерде мерчентти тандаганыбыз жакшы, анткени биздин поставщигибиз баркодду чаптап берип атат да. Эгер Amazonду тандасак, анда Amazon биздин товарларга баркодду чаптап берет, кабыл алып аткандачы. Бирок буга 30 цент алат. Ошон үчүн биз дайыма мерчентти тандайбыз. Print label for this page басканда PDF файл биздин компьютерибизге сактап коебуз да. Дальше басабыз. Дальше басканда бул жерде Amazon бизге көрсөтүп атат. Так, бир товар, 2 коробка бар. Биздин учурда 500 штук, 2 коробка бар. Кейс, то есть 2 коробка 500 штукту көрсөтөт, анан көрдүңүз ship to адрести берип атат да, кайсы адреске, кайсы складына, Amazon'ун кайсы складына жөнөтөбүз. Amazon өзү дайыма берет, өзү берет да бизге складдардычы, могу складыма жөнөт деп товарды. Биз тандай албайбыз да. Shipment создавать эткенде билинет да, кайсы складка жөнөтүш керек экенин. Бул бет бесера карадык, данныйларды так туура деп туруп эле work on shipment деген кнопканы басабыз. Бул почти акыркы бет болуп калат. Shipment создавать этип атканда товарыбыз жана айтып кеткендей 1 килограмм тегерек болгон үчүн small parcel delivery'ни тандайбыз. Доставщик эгер билген болсок, мисалы DHL аркылуу же FedEx болсо, могу кнопканы бассак ачылат да, FedEx, DHL тандай алсак болот. Эгер билбесек, other деген кнопканы эле басып коебуз. Андан кийин ылдыйраак кетсеңиз көрдүңүз shipment packing. Бу жерде уже коробканын данныйларын жазабыз. Канча коробка, размер коробки, вес коробки, Amazongочу ушун баарын толтурабыз. Буну толтургандан кийин ылдыйкы бет ачылат. Мисалы коробканын количествосын жаздык, весин жаздык, размерин жаздык. Анан Amazon бизге ошол ар бир коробкага момундай баркод берет. Көрүп атасыздар сүрөттө ушундай болуп көрүнөт да Amazon баркодучу. Print box label деген кнопканы басканда ушул сыяктуу баркодду бизге PDF файлда Amazon берет. Бул PDF файлды компьютерибизге сактап туруп, анан ошол поставщигибизге жөнөтөбүз. Айтабыз, могу баркодду коробкабызга чапта, тиги FNSQ баркодду ар бир товарга чапта деп. Анан товар Amazonго бул товарыбыз түшкөндө ушул баркодду сканировать этип туруп, Amazon түшүнөт, что бул биздин товар экенибиздичи. Анан кийин экинчи этапта кайра бесера карайбыз, туура, адрес туура, данныйлар туура болду. И ошол менен shipment создавать этилди, баркоддорубузду алдык, поставщикке жөнөттүк, ал чаптады, Amazonго жөнөттүк, листингибизди жаздык. Amazonго товар түшкөндө Amazon сканировать этип туруп, бизге автоматически кат келет, товарыңызды кабыл алып баштадык. Буюрса 2-3 күндүн ичинде Amazonго складыбызга уже толук кабыл алып коебуз. Бирок сен бүгүн уже сатып баштай аласың депчи. И листингибиз уже активный болуп калат да. Бирок листингде жазылып турат, бул товар 2-3 күн ичинде доступен болуп калат, бирок сатып ала берсеңиз болот, просто доставка бир аз кечирээк болуп калышы мүмкүн, 2 күндөн көбүрөөк депчи. Анткени биз Amazonда FBA аркылуу сатканда биздин товар Prime деген значок алат да. Prime деген эмне дегенди билдирет? Бул 2 күндө доставка кылып берет дегенди билдирет да Amazonчу. Мисалы Amazonда Prime деген значокты алыш үчүн покупательдер жылына $100 төлөшөт да. Ошол Prime деген значокты алат. То есть любой товар сатып алса, Amazon 2 күндө жеткирип берем деген убаданы берет да ал покупательдергечи. Ошо Amazon кабыл алды, складыбыз, листингибиз активный болуп калды, товарыбызды сатып баштадык дегенди билдирет да. Товарды сатып атканда Amazonго түшкөндө эле, конечно, биздин баракчабыз биринчи бетке сразу чыга бербейт да. Биз эмне кылышыбыз керек? Товар түшкөндө продвижение деп коет, продвижение кылып башташыбыз керек. Бул отзыв. Amazon'ун өзүнүн программалары бар. Ошол отзыв ала турганчы, ошол программаларга катышсак болот, бирок ал платный программа болуп саналат. Же интернетте сообществолор бар да, отзыв сатышат. То есть отзыв сатып алсак болот. Биз башында отзыв сатып алабыз негизичи көбүнчө. Эмне үчүн дегенде, отзывы жок товар жакшы сатылбайт да. Бир 10 чакты отзыв сатып алып койсок, жакшы болот. Бул Америкадагы покупательдер, ошондой бизнес менен заниматься этет, акчасын төлөп бересиз. Отзыв сизден товар сатып алып туруп, сизге отзыв жазып берип коет да. Сонун товар, жакшы товар деп пятизвездочный кылыпчы. Ошон үчүн отзыв кылабыз. Андан кийин Amazon өзүнүн рекламасы бар, pay per click деген. Ошол рекламаны активировать этебиз. То есть бюджетин коебуз, акчаны коебуз. Мисалы ар бир кликке коюлат да Amazondочу. Занавеска сатсак, мисалы занавеска деген сөз, ак занавеска, занавеска для ванны деген бул ключевой сөздөр да. Ушул ключевой сөздөр менен рекламаны активировать этебиз да, и рекламаны запуск кылабыз. Ушинтип продвижениени баштайбыз. Amazonда көбүнчө 80%, 70-80% биринчи бет сатат. 20% экинчи бет сатат, 5-10% үчүнчү бет сатат да, болду көбүнчө. 4-5, 6 беттер көп сата бербейт. Мисалы биз Google'да информация издегенде көбүнчө биринчи бетти, максимум экинчи бетти карайт болушубуз керек.
мен мисалы өмүрүм ушул убакытка чейин 10 бетке эч качан бара элек болчумун да. Amazon'da деле ушундай да. Биринчи, экинчи, үчүнчү бетти карашат да, ошол беттин продуктун таап туруп эле сатып ала беришет. Ошон үчүн биз продвижение эмнеге кылабыз? Биринчи бетке биздин товарыбыз чыгыш үчүн кылабыз да. Эгер жакшы сатыш кылып туруп биринчи бетке чыгып алсак, Amazon бизди уже рекламасыз эле биринчи бетти кармап тура берет. Эмне үчүн дегенде, анткени сатыштарыбыз жакшы болсо да. Ушинтип Amazonго товарыбыз түштү, биз сатып баштайбыз да. Анан эме жөнүндө айтып берип коеюн дегем, бул Incoterms деп коет, бияктан жакшы көрүнбөй калыптыр. Мынтип мүмкүн көрүнөт болуш керек. Азыр бул Incoterms деп коет, көрүп атасыздар. Export price бул поставщиктер, логисттердин ортосунда колдонгон терминдер да, логистикада. Интернетте бул жөнүндө информациялар бар, карап көрсөңүздөр болот. Мисалы продавецтен товар сатып алатканда алар көп сурап калат да сиздерден, сизге кандай баа керек, FOB баа керекпи же экспорт баа керекпи деген билдирет да. Мисалы экспорт баа бул поставщиктин өзүнүн складындагы баасы да. FOB баа деген бул уже цена с погрузкой дегенди билдирет да. Же доставкада тең бар, мисалы көрүп атасыздар, бу жерде орточо DDP деп жазылып турат да, бул delivery duty paid. То есть доставка мне DDP надо дейсиз да, то есть бул от двери до двери дегенди билдирет да. Таможня бүт кошулуп Amazonго жеткирилген баа дегенди билдирет да. То есть өзүңүз растамошка эчтеке кылбайсыз да. Анан айтып кетчү нерсе Pioneer деген. Биз мисалы Amazon Кыргызстанга которбойт да, акчанычы Кыргызстан банктарына. Биз көбүнчө ушу Pioneer деген картаны колдонобуз. Же эгер тааныштарыңыз болуп, же Америкада өзүңүздүн счетуңуз бар болуп калса, ошол американский банктагы счетту колдонсоңуз да болот да, выводкачы. Же Pioneer деген системаны колдонобуз. Бул регистрация полностью бекер, карточканы сиздерге бекер берет. Интернет банкинг аркылуу ошол Amazon которгон акчаны колдоно берсеңиздер болот да. Amazon көбүнчө ошо Pioneerге которот да.